Ассаламу алейкум достор, да бир жолу арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Урматтуу достор, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр. Биз азыр Курманжан Датка көчөсүндө кетип баратам азыр. Бул жерди бир нече жолу көргөзүп өттүм элем, бирок момундай болгон кызуу жүрүп аткан иштерди көргөзгүм келди. Карагылачы. Уже лотоктор эки бетке бүт жаңы лотоктор коюлуп аттыр. Дарактардын баардыгы тамыры менен эски дарактар. Өткөндө алынып атканын көрүп аттыңыздар. Бүт баары тазаланып бүтүптүр тамыры менен. Менде бир жеке ой жаралатты, сунуш. Муну бир сол жагы го, эми домго жакын экен, эми айласыз бул жагын азыр иш болуп атат. Сол жагын көрүп атасыздар. Так, мына жерде пятнашка деп кой, экскаватор иш алып барып атат, көрүп атасыздар, иштер жүрүп атат. Домдун асты экен тротуар. Но оң жагы ушунча иш болуп атат, ушунча мындай жаңыланып атат, жылыш болуп атат, өзгөрүп атат, лотоктор болуп атат, дарактар бир жолу алынып аткандан кийин дейм да, кайра эле мындай кичине убаракерчиликтен качып койбостончу тротуарды эки тарапка жок дегенде 1 метр, 1,5, 2 метрден нары киргизгенде кандай болот эле туугандар? Сиздердин оюңуздар. Себеби биз азыр биз деп коем да, мисалы Ош шаары мэрия снос кылып атат, домдордун астларын бүт тазалап атат. Бирок кайра ордуна эле тротуар түшчү болсо, анда анын пайдасы деле жок да. Жөн гана кооздук бере алышы мүмкүн, башка пайда бере албайт. Эч кандай бул мына Ош шаарынын жол тыгынын жоя албайт. Мисалы да, бул дарактарды кыркуу менен, лотокторду жаңылоо менен жоя албашыбыз мүмкүн да. Эми кооздук бериш мүмкүн, жазда жаандан кичине бир кооптураак болушу мүмкүн, суулар токтобой агып, ошол жагынан лотоктор жардам тиет, но могул жол тыгынын жоюш үчүн жолду кеңейтиш керек. Бул жеке менин оюм. Оң жагыбызда мисалы снос болуп атат, тазалоо иштери жүрүп атат, дарактар тазаланган, бирок лотоктордун ордуна кайра эле ошол эле ордуна лоток курулуп атат да. Өткөндө ойлоп, анан айта албадым эле, азыр эми кандай ойлойт билбейм, мен жеке өзүмдүн жеке эле оюмду бөлүшкүм келди да. Жок дегенде бир 2 метр сол жака жылып койгондо болмок эле, кандай дейсиздер, оң жака. Кыскасы, кайсыл жагында мүмкүнчүлүк болсо ошол жагына 2 метр жылып койгондо жакшы болот эле. Курманжан Датка көчөсү, Араванский, Ош шаарынын так борбору ушул жер деп айтылат. Бирок мындан да кооз шаар, бу жерден да кооз шаарлар түшүп салынып кетти. Аялдамада автобус күтүп, маршрут күтүп турган кандай гана керемет, Мына карагылачы, кызуу иштер жүрүп атат, өтө кызуу. Ишти көрүп бирок сүйүнөсүң, карагыла. Мына бүгүн күн Ош шаарында чайыттай ачылып, ушул жаз жарыш, күз күрөш демекчи, мына кызуу иштер жүрүп атат. Бүт мына дарактардын тамыры менен тазалоо иштери болгон. Бул жерде снос болуп аткан окшойт го. Бери кызыл сызыкка чыгып кеткен момундай кашаларды алып атышат. Домдорду ачып атышат. Негизи мамлекеттик мекемелерди, мамлекеттик ишканалар, университеттер, банк жана башка, кыскасы мамлекеттик ишканалар деген бар го. Ошо административный имараттардын айлана чөйрөсүн коргондой эле ачып койсо кандай болот? Негизи мисалы ак үйдү ачып койду го. Аны жапканда деле, тоскондо деле айырма болбойбу дейм да, ошол жерде ачып эле койсо кандай болот деп ойлойт элеңиздер. Сиздердин жеке оюңуздар. Курманжан Датка көчөсү, мисалы Россиядагы Санкт-Петербург шаарына бир элес окшоштуруп кетсең болот, себеби столицский город да, эски шаар. Мындай болгон эски домдорду Санкт-Петербург шаарында ушундай бир эме кылып койгон. Эмне эле кооздоп, ошол боюнча сыртын реставрация кылса дагы, андай эле баягы европейский стилде өзгөртүү киргизген эмес, ошону эле бир аз жаңылатып койгон. Калган ошол боюнча, себеби ар бир келген коноктор, туристтер
ошол эски байыркы Санкт-Петербург шаарын элес кылып көрүп кетсин деген бир эме болгон окшойт. Ош шаарында деле ошондой болсо болот да негизи. Анан бул 105-104 сериядагы бул домдор дагы канча жыл жашаш, канча жыл туруштук бере алышы мүмкүн сапатына. Ким кандай эми буну бир технозорлор эле баасын бербесе биз баа бериш кыйын го дейм. Мен буну айтып атканын себеби аябай эскилиги жетип калган домдордун ордуна бийик домдорду салса, мисалы, имараттарды салса, домдорду. Мисалы 4-5 домдун орду аябай чоң жерде ээлеп турат да, бирок ошонун ордуна жок эле дегенде 2 дом түшсө, канчалаган жарандар үйлүү болот эле мисалы. Турабы? Ош шаарына ушундай кенен чоң бийик домдорду куруш керек. Мына ушундай достор. Мен кыскача Орман Жаннатка көчөсүн көргөзүп өттүм. Айла жок, кайра эски мос аркылуу аркетке өтүп кетип баратабыз. Бул жакта дагы ушунун жак бөлүгүндөгү баягындай мындай эскилиги жеткен үйлөрдү, мисалы курулуш строй компаниялары мисалы көп жерлерди квартира беребиз, үй беребиз деп сурап атса керек дом салгангачы. Шаардын өнүгүшү үчүн туура эле карап неме кылыш керек да, мисалы бергенде туура көрүш керек. Анан мына Шейит төбө деп коет, бир күнү убакыт болсо ал жакты дагы көргөзөм. Шейит төбө деп коет. Так. Курман Жаннатка менен эле түз барып туруп эле жаңы моз келечекке бурулбай нары түз өтүп кеткенде, нар жака түз өтүп кеткенде автовокзалды көздөй автовокзалга чейинки жол Шейит төбө деп коет. Ошол жерде участкалардын бааларын достор, мекендештер, 1 сотиген $30,000 чейин чыгарыптыр. 1 сотиген мен угалып аябай таң калдым. Ол жердин астында алтын бар бекен, же нефть чыгабы экен, газ чыгабы экен депчи. Ошол жердеги жарандар бул Ош шаарынын участкаларын көтөрүштү да. Элестетиңиз, 1 сотиген $30,000, 4 сотиген деген $120,000. Бул не деген эме? Не деген мынчалык? Биз азыр мисалы муктаждар комплексин салабыз деп жер издеп жүрсөк, ушундай дейт кечеги күндөрү. Мен мурда 1 сотиген $10,000-15,000 уккам, бирок аябай бааны көтөргөн экен. Бирок достор, таба эмес тоба калдым. Барга бар дүйнө, тарга тар дүйнө дейт. Ошончолук баягындай нафисти эме кылып 5 колду озго салып ушундай болуп атканга мына Аллах Таала не деген гана сыноолорду берди. Мамлекеттин кээ бир жерлерин ошол жерде басып алгандар болушу мүмкүн, башка жерлер басып алып атат. Мамлекеттин кызыл сызыгына жерине чыгып алып соданы кылып атасыздар, тамак аш сатып атасыздар, башканы кылып атасыздар. Бардык нерсенин өзүнүн мындай орду менен болсо жакшы болот. Орду мененчи. Ушунчалык эле мындай кээ бир учурда элди алдоо деле ошол жерде анча жерлерде иштер жүрөт содада. Мындай өзүнүн эмеси менен коюңуздар, мейли мээнетиңиздерге жараша, кичине пайдаңыздарга жараша кошсоңуздар болот. Анан мөөнөтү өтүп кеткен тамактарды деле кээде алып келип бересиздер. Мөөнөтү өтүп кеткен продуктадан даярдалган тамактарды алып келип бересиздер. Кардарлар сиздерден тазалыкты, мындай тактыкты талап кылса, алар менен айтыша кетесиздер. Жана башка мына ушунун аркасынан Аллах Таала ушул нерсени көргөзүп атат. Кээ бирлердин кафелери түп тамыр менен бузулуп атат, жана башка болуп атат ошол нерселер. Ошон үчүн туугандар ойлонуш керек. Содада береке болуш үчүн алдабаш керек, таразада алдабаш керек. Таразанын алдоосу аябай жоо катуу. Ушундай достор, эми анча-мынча учурда сүйлөп кетебиз. Биз деле ушул иштерде жүрүп көп нерсени баштан өткөрүп атабыз. Айрыкча кайрымдуулукта жүргөндө мен ушул кафелердин кирип калган кафелерге айтып кетем кээде, муктаждар бар айланып чөйрөңөрдө. Жок дегенде күнүнө бир 10 муктажга мындай укмуштай кымбат тамак бербесеңиздер деле тиешелүү жанын багып турсаңыздар, ал дагы чоң сооп. Балким эми алар деле кылып аткандыр, но көпчүлүгү эмес да.
Мен Ош шаарында көп курулуш кылдым да, мисалы муктаждарга үй салдык, жана башка иштерде жүрдүк. Жалал Абадтагыдай строй материалдарды мындай өтө баягындай кайрымдуулук иретинде же скидка эмес менен ала албадык, мисалычы. Ошондой жактары эми таң калам. Ушундай достор, кайрадан Ош шаары. Так, комментарийга жазыңыздарчы. Так, сиздерге кызыктуу болгон кайсыл жерлер азыр кызыктар болуп атат, кайсыл жерлерди көргөзүп өтсөк болот. Мен эми жол четинде кетип баратып эле, иш менен кетип баратып эле. Атайын эмес. Попутка кетип баратып эле, ушу попутты көргөзүп кетейин деп тура көрдүм. Так, бул жерден Шакирова көчөсүнө түшөт. Снос иштери домдун астында жүрүп атат, көрдүңүздөр, Ким эле окмоштуудай кылып, магазиндерди салып, лестницаларын куруп, кафелдеп, граниттеп, мындай окмош тротуарга чейин жылтылдатып коюшкан да. Мына учур келип не болуп атат, алынып атат, снос болуп атат. Ошон үчүн бирөөнүн оокатын жегенден коркуш керек, туугандар. Бул бирөөнүн мындай айтканда өкмөттүн, мамлекеттин оокаты да. Бирок буга деле уруксат берип койгондор бар. Буга деле уруксат берип 5-10 тыйынга алданып, макул деп кагаз жазып берип койгондор бар. Булар өздөрүнчө эле чыгып алган эмес. Ушуларга уруксат бергендердичи, мына азыркы мэрия качан уруксат берилген тактап туруп бир экөөсүн жазалаш керек да, ошондо кийинкисинде сабак болот да. Ато азыр буларга мына байкуштардын баардыгын курулуштарын бузулуп атат. Буларда деле күнөө жок да. Буларга деле уруксат бергенде, мэрияга барганда хоп деп уруксатты берген. Анан уруксатын алып туруп ушундай курулуштарын кылган. Кээ бири кредитке, кээ бири карызга, кээ бири бардар акчасына баардыгына ушу курулуштарды кылган. Акыры келип не болуп атат? Мына ушундай нерсе болуп атат. Ушуга уруксат бергендерди жазалаш керек. Ким уруксат берген? Кайсыл убакта уруксат берилген? Мына ошого штрафын бериш керекпи? Кандайдыр бир жазасын бериш керек да, кыскасы. Кийинкиге сабак болот. Мамлекеттик кызматка барам деген адам да ойлонуп барат да. Мамлекетке барып эле байыйте турган жер экен, ушундай таба турган жер экен, мындай кыла турган жер экен деген ойдон алыс болот да. Мамлекеттик кызмат деген бул байый турган жер эмес да, негизиненчи. Мамлекеттик кызмат бул кадимкидей аскерге баргандагыдай кызмат кылыш керек. Өлкөгө, мамлекетке. Ушундай Шакирова көчөсүнөн кетип бараткан учурум. Так, Манас ата деген кафе. Мына туугандар, өткөндө сиздер Жожо борбору деп турам түшүндүңүздөр. Бул Манас ата деген жазуусун алып койгон да. Мына көрдүңүздөрбү? Так, кечеги мыр мына чыгып алган жери. Мыр айткан экен, уруксат берди болуп. Кийин кайра эле бул жер улук ата экен. Кайра эле биз адашып калган экенбиз, соттун чечими бар экен эле, биз туура эмес эме кылып алыптырбыз деген жообун берди. Ошон үчүн достор, мына снос болуп атат. Эми чакан бир бечаралардыкын эле эмес, ушул акчасы көп чоң келтеген кафелер эгер мыйзам бузуп аткан болсо, аларды деле снос кылыш керек. Ушундай достор. Тынч болуңуздар, анда эмес, аман болуңуздар. Ошо Шакирова көчөгө, дей кайсы көчөгө болбосун, кафе, баня жана башка эмес, мындай болгон домдорду курушса, өндүрүштөрдү курушса, ушундай бир кыскасы мамлекетке, эл журтка пайдасы тие турган нерселерди курса, мына ушу жолдун эки бети бүт ушундай домдор болсо керемет болор эле. Кандай дейсиздер? Ой пикир калтырыңыздар. Ушул видеолорду максимально башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Видеого сөзсүз лайк басканды унутпаңыздар, каналга катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Рахмат барыңыздарга. Буюрса, не только бир гана Ош шаарын эмес, биз кайсыл жерде болбойлу, буюрса кайсыл жакта жүргөйлү, ошол жерден анча-мынча мыйзамсыз, анча-мынча алдыга жылып аткан, анча-мынча көз сүйүндүрөр, кубандырарлык иштерди сиздер менен бөлүшүп турабыз иншалла. Сиздер менен мен Медер Сапарбаев болдум.
Ак Ниет Аманат YouTube каналына ушу маалыматтарды көрүп атканыңыздар үчүн чоң рахмат.